Демек, таухид элерине ушундай фазилеттер бар. Бул фазилеттер өтө чоң фазилеттер. Биринчиден, алар үчүн тынчтык, бул дүйнөдө да тынчтык, жүрөктөрүнө тынчтык, бейпилдик келет. Жана алар үчүн тозоктон да коркунуч жок. Жана алар үчүн хидаят, туура жол бар. Жана алар бейишке кирүүгө убада кылынды. Жана алар үчүн тозок арам болот деди. Жана алардын күнөөлөрүнүн кечирилүүнүнө себеп болот деди. Бул таухид деген өтө негиздүү нерсе. Таухид деген мындай окуу түрүндө эле үйрөнүп албаш керек. Таухид деген мындай деген маанide эмес. Ошону адам баласы жүрөгүнө киргизип жашаш керек. Ар дайым Аллах Таалага таянуу менен, ар дайым Аллах Таалага ыхластуулук менен, ар дайым Аллах Таалага тобоккел кылуу менен, жалгыз максаты ушу, жалгыз Аллахтын ыраазылыгына гана жетүү, Аллах Таалага кулчулук кылуу. Менден Аллах Таала ыраазы болсо болду, менин негизги максатым ушул деген максатта болуш керек. Ошондой максатта болсо, Аллах Таалага таянса, Аллахтан башка эч кимден коркпойт. Бир гана Аллахтан коркот. Аллахтан башка эч кимден үмүт кылбайт. Аллахтан гана үмүт кылат. Аллахтан ар дайым жакшылык үмүт кылат. Аллах Таала жөнүндө жакшы ойлойт. Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен ибадат кылат. Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен кандай ибадат кылабыз? Аллах Таала көрүп туруучу, Аллах Таала көрүүчү дейбиз, билебиз. Демек, ал кайсы жерде болсоң да Аллах Таала сени көрүп турат. Күнөө кылып атканыңда, жаман иш кылып атканыңда элдин көзүнчө кылыштан уяласыңбы ошону? Ошону Аллах Таала көрүп турат деп Аллах Тааладан уялган абалда таштоо. Аллах Тааладан корккон абалда. Аллах Тааланын каарлуу деп, азабы каттуу дедиң. Аллах Тааланын азабын бир күнөө иш кылаарда Аллах Тааланын каарыны, азабын элестетүү. Ушунун баардыгы ибадат. Аллах Таала Раззак, көп рызкы берүүчү. Аллах Таала бул ааламдардын казынасын ээси деп туруп, бирөөлөргө көрүнгөнгө жалдырабастан чын жүрөктөн биринчи Аллах Таалага жалбаруу. О Аллахым, я Раззак, о рызкы берүүчү, өзүң рызкы бергин деп. Ар бир ишиңде Аллах Таалага таянып жашаган, кандай абалда болбосун Аллах Тааладан жакшылык үмүт кылып Аллах Таалага таянып жашаган, мына ушул таухид. Таухид деген ушул. Ушул нерсе сиңиш керек. Ошон үчүн алымдар таухидти көп кайталайт адамдарга. Таухидти кайталайт. Ар дайым Аллахты эстетип, Аллах Таалага ибадат кыл, Аллах Таалага кулчулук кыл деген нерсени ар дайым эстетет. Себеби адамдар бул нерсени окуп билсе деле иш жүзүндө, амал жүзүндө аткарбай жатат да. Ошон үчүн эң негиздүү нерсе ошону жүрөккө сиңирип, иш жүзүндө аткаруу, амал кылуу. Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн гана абалда Аллах Таалага ибадат кылуу. Аллах Таала баарыбызды ушул таухид элеринен кылган болсун. Аллах Таала баарыбызга ушул таухид элерине келген фазилеттерине жетүүнү насип кылган болсун. Аллах Таала бизди ушу таухидтин үстүндө өлүп, таухидтин үстүндө тирилүүнү насип кылган болсун. Аллах Таала баарыбызга бекем иман берген болсун. Аллах Таала күнөөлөрүбүз себептүү жазалап бизден таухидти алып коюусунан сактаган болсун. Билиңиздер, бул таухид деген өтө баалуу нерсе. Өтө баалуу нерсе. Бул нерсени, бул динди билип, ар дайым аралашып жүргөн адам анча сезбей калышы мүмкүн да. Бирок жахилият, ушул динсиз болуп жүрүп, кийин таухидке келген адамдар билет муну. Ошон үчүн Омар радыйаллаху анху айтканда, чынында исламды бузуучулар дейт, жахилият дооруну көрбөгөн, караңгылык доорду көрбөгөн адамдар дейт да. Неге дегенде жахилияттын ушунчалык караңгы жашоо экендигини билип, андан кийин исламга келгендер исламдын баркын билет дейт. А исламда төрөлүп калып, исламда чоңоюп калган адам анын баркын билбей калат дейт да. Кээ бир адамдар менен сүйлөшсөң, ошо динде эмес болуп жүрүп 40-ка, 50-ге келип туруп келгендер. Айтышып атпайбы? Айтат, субханалла, бул динге чейин дейт, таухидти түшүнгөнгө чейин жашоонун маңызын билбейт элек дейт. Жашоонун маңызы эмне экен, эмне максатта экенин билбейбиз. Бир жашоодо максат коем, бир спорттон же бир кандайдыр бир максат коем, ушуга жетсем, ушул бактылуу болом деп. Ошого жеткенге чейин шайтан ушундай кооз көрсөтөт дейт. Ушул нерсеге жетсем экен деп. Ошондо жашоодо бир чоң ийгиликке жеткендей болом дейт. Анан ошого жетсең, жеткенден кийин карасам эчтеке эмес экен дейт, эч ким эмес. Дагы бир максат коем дейт, анын артынан дагы ошончо жыл өмүрүм кетет дейт. Ага жетсең дагы ошондой эле. Азыр деле ошондой. Мисалы үчүн, кээ бир адамдар үчүн, эми бул бардык эле адам нафсысы ошондой. Бир машина алсам дейт, бир машинанын түрүнө кызыгат. Ушул машинага жетсем эле деп, ошону жатса турса ойлойт, кызыгат, иштейт, анан жетти. Жеткенден кийин бир жума ашып калса, бир айдан кийин жөнөкөй нерсе болуп калат.
дагы бирдекесине жетет. Ошонду максат коюп, ошентип жүрүп өтөт. Туура бул дүйнөнү унутуп коюш керек деген эмес, бирок мусулмандын максаты жогору болуш керек. Аллахтын разылыгына жетүү. Аллахты разы кылган абалда өлсөм экен деп. Бул тавхид ушунчалык баалуу нерсе. Ошон үчүн Суфьян Саури рахмаулла сапарда баратканда жанындагы киши көрөт. Ушунчалык көп ыйлачы ал. Көп ыйлачы. Анан аны ыйлаганын көрүп, ыйлап дуа кылганын көрүп, айтат: "О Аба Абдулла, сен бул ыйлагандыгың" дейт. "Фаратан минузунум, сен күнөөлөрүңдөн корккондон ыйлап атасың. Күнөөң ушунчалык көппү" дейт да. Ошонткенде ал айтат, бир кичинекей чырпыкты алып туруп айтат: "Валлахи, Аллахка касам ичип айтам" дейт. Аллах Тааланын райымынын жанында, мериминин жанында, кечириминин жанында мен күнөөм ушу чырпыкчалык дагы эмес дейт. Тагыраак айтканда, Аллах Тааланын райымы ушунчалык кенең, Аллах Таала жөн эле кечирет мени дейт да. Мен кечирүүсүнөн, күнөөмөн коркпойм дейт. Мен дейт, бирок Аллах Таала ушул күнөөм себептүү Аллах Таала жазалап, мен жүрөгүмдөн тавхидти алып койгусунан корком дейт. Мусулман болбой, кафир болуп өлүп калуудан корком дейт. Көрөсүздөр? Аллах Тааланын неаматтары, жакшылыктары шүгүр кылуу менен, ага амал кылуу менен, ошону элге таратуу менен бекемделет жүрөктөрдө. Эгерде тавхидти билсең дагы, кайдыгер кара байыр болуп жүрө бере турган болсоң, бизден да жакшыраак, ошого күйө турган, аракет кыла турган, элге жеткире турган бирөөлөргө жылдырып коет Аллах Таала. Аллах Таала Куранда айтат: "Фа ин таваллау ястабдил кавман гайракум". Эгерде алар баш тарта турган болсо, Аллах Таала алардын ордуна башка коомду алып келип коет. Ахли сүннә вал жамааттын жолун түшүндүң, тавхидти түшүндүң, суннаны түшүндүң, ошол үчүн күйүтүң жок болсо, ошону таратууга аракет кылбасаң, ошого амал кылбасаң, кайдыгер кабилетте жүрө бере турган болсоң, Аллах Таала ошол күнөө себептүү балия кылып жазалап коюшу мүмкүн. Сенден башка адамдарга, сага караганда күйүтү көбүрөөк, ошо динге күйө турган адамдарга жылдырып коюшу мүмкүн да. Азыркы күндө мына альхамдулилlah, Аллага шүгүр, тавхид сабактарын, сунна жөнүндө сабактарды кеңири кылып атабыз. Аллага шүгүр, бул чоң неаматтардан да. Аллах Таала башыбызга балия салбасын, бирок мындай көп өлкөлөрдө болуп калган. Ушундай убакыттарда, кеңиричилик убакыттарда жакшылап даватыны кылбастан, жакшылап динин таратпастан, жакшылап аракет кылбастан кайдыгер болгондо, Аллах Таала эмне кысым берип койгон, ошол сабактарын эңсеп калган күндөр болгон. Канчалык өлкөлөрдө бар андай. Эңсеп калышат. Ушул сабактар дагы болсо экен, ошондой сабактар дегенчи. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул тавхидке кайдыгер карабашыбыз керек. Ушунчалык жакшылык фазилеттери бар экен, элдерге таратышыбыз керек. Азыр көп адамдын проблемасы азыр өзгөчө аял кишилерде депрессия, ушундай нерселерге түшүп, жүрөгүм кысылып атат, сыгылып атат, сыгылып атам деп эле жүргөндөр бар. Эмне? Аллах Таалага жалбаруу жок, Аллах Таалага таянуу жок, Аллах Таалага тобокел кылуу жок. Ошол себептүү болуп атат. Эрте мененки намазды эле, эрте менен туруп намаз окуп, Аллах Таалага зикир кылып, истигфар кылып, чындап ушу Аллах Таала аламдардын Раббысы, баардык нерсе Аллахтын колунда деген сезим болуп жүрөгүндө жалбара турган болсо, ошо жүрөгүндөгү балияң баары кетет. Ошол нерсеге шайтан жеткизбей азгырып атат да, ошону элдерге жеткириш керек. Аллах Таала баарыбызга ийгилик берсин. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум.